Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Дептериңерге 23 ноябрь класстан иштөө таза жазууга НТВшын жазабыз. Бүгүнкү сабакта биз жатыш жөндөмөсүн өтөбүз. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди билебиз, балдар? Аяз атадан кат текис аркылуу зататооштун жатыш жөндөмөсү жөнүндө маалымат алабыз. Окуучулар жатыш жөндөмөсүнүн башка жөндөмөлөрдөн айырмасын, өзгөчөлүгүн аталган текистеги сүйлөмдөр аркылуу таанып билебиз. Көнүгүүлөрдү аткарып, жатыш жөндөмөсүндөгү сөздөрдү ажырата билүү менен катарсыз сулуу жазууга машык алабыз. Окуучулар текст аркылуу боорукерликке, элпек болууга тарбияланабыз. Жатыш жөндөмөсүндөгү зататооштор кыймыл аракеттин каерде болгонун, заттын кимде эмнеде экендигин ордун билдирет. Кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү да, уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, назикте, чөнтөктө, айылда, жолдо. Көрдүңөрбү, балдар? Уңгусун, мүчөсүн карагылачы. Уңгуга уланган мүчөлөрдү те, тө, да, до деген мүчөлөр уланып атат, балдар. Негизги мүчөсү да мүчө. Эми, балдар, Аяз атадан кат деген текстти окуйлу. Катта минтип жазыптыр. Кымбаттуу балдарым, Даюл менен Эрмек силерди атактуу бороондуу разъездиңерге мен эртең менен саат 5-те болдум. Силер али уктап жатыпсыңар. Түн болсо суук. Мен өзүм да аязмын. Сакалым бүт кардын жүнүнөн. Поезд болсо 2 мүнөт токтоду. Могу катты жазып үлгүрдүм да силерге ала келген белектерим менен кошо калтырып кеттим. Капчыкта бороондунун балдарынын баарына бирден алма 2ден жаңгак бар. Таарынбагыла, менин бүгүн дагы көп иштерим бар. Башка балдарга да барышым керек. Алар да мени күтүп жатышат. Силерге болсо эмки жаңы жылда жолуккудай болуп келемин. Ага чейин кош болгула, силердин Аяз атаңар. Токтогулачы, аягында да кичине жазуусу бар экен. Поезд кетерде шашып жазган го, түшүнүксүз. Мына, ажыраттым. Дауыл, итиңи урбай жүр. Бир жолу сен кепич менен берип калганда кыңшылаганын уккамын. Андан кийин укпадым. Кыязы сен жакшы көрө баштагансың го. Мына эми бүттүм. Дагы бир жолу Аяз ата, токто, бу жеринде дагы бирдеме деген чиймелери жүрөт. Түшүндүм. Силердин кар кишиңер эң сонун болуптур. Азаматсыңар. Кар кишиңер менен кол кармашып учураштым. Балдар сүйүнүп калышты. Аяз атанын каты ишендирди. Таарыныч деген жок. Болгондо капчыкты ким исе алып барууну талаша кетти. Ага апасы калыстык кылды. Элден мурун 10 кадам Дауылда болот. Ал улуу эмеспи? Анан 10 кадам Эрмекте болот. Сен кичүү эмессиңби? Деди. Жомок жакшы бекен, балдар? Аяз атадан кат деген жомоктун 2 бөлүгү. Көнүгүүнү карайлы. Текстеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле дейт. Каармандар ким экен? Таштайлоон бар экен, атасы, энеси, 2 баласы, анан кичинекей күчүгү бар экен, Окуя болгон жер кай жер экен? Поезд токтоочу жер экен. Окуя болгон мезгил кайсы мезгил? Кыш мезгили, кар жаап аткан мезгил экен. Декабрдын аягы, жаңы жыл болгон атканда, Мынакей. Кийинки 2 көнүгүүбүз, балдар. Тексттен жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөр, сүйлөмдөрдү таап өзүңөр көчүрүп жазасыңар. 3 көнүгүү. Жаңылмашты жатка айткыла, асты сызылган сөздөргө суроо берип, кайсы жөндөмөдө турарын аныктагыла.
Отурат сабакта, оют тамакта, кайдасың коңгуро каякта, шыңгыра, күткөн бар биякта, тиякта, аякта дейт. Мынакей балдар, сабакта та мүчөсү, жатыш жөндөмөсү, тамакта та мүчөсү, жатыш жөндөмөсү, каякта та мүчөсү, бу дагы та мүчөсү. Анан биякта, тиякта, аякта дейт. Та мүчөлөрүнүн баары уланган экен. Билдикпи балдар биз кайсы жөндөмөдө турганын? Жатыш жөндөмөдө турат. 4-ncү көнүгүү. Жатыш жөндөмөсүнүн баардык түрү боюнча мисалдарды жазгыла дейт. Үлгүдө турат. Мурунда өткөнбүз, ушу тегерекчелер боюнча сөздөрдү таап өзүңөр жазасыңар деген. Мисал үчүн атада, энеде, тоодо, бөдөнөдө. Мында деген да, де, до, дө дегендер жатыш жөндөмөсүнүн мүчөлөрү. Мына биякта болсо та, те, тө, то турат. Мына аларга да улап өзүңөр ушундай сөздөрдү жазасыңар. Кийинкибиз балдар, үйгө тапшырма. Китебибиздин 55-бетиндеги 5-көнүгүүнү иштеп келебиз. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тартасыңар. Аяз атадан кат деген боюнча тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жүргүзөсүңөр. Анан жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдүн астын сызгыла. Мореки да, до, дө, де, те, тө, та, то деген мүчөлөр уланышы керек балдар. Өзүңөр жазган аңгемеңерге.